Анеля айымды чакыргыбыз келип атат. Анеля, келиңиз бул жака. Куш келипсиз биздин эфирге. Салам, Анеля. Канча жаштасыз? Каяктын кызы болосуз? 21-де Токтогулдан болом. Кайсы сериядан баштап көрүп атасыз? Кантип катышуучуну байкап калдыңыз? Кимге келдиңиз? Кандай мындай чечкиндүүлүккө эмнелер себеп болду сизге? Кимге келгенин айтпай турсаңыз болот. Окуп атасыңбы азыркы учурда? Окуум азыр токтоп турат. Эмне кайсыл кесипти аркалайсың? Юр боюнча. Кененирээк айтып бергиле. Бирге сүрүп атам. Биз дароо убакытты созбостон эле Анелиядан баштагым келип атат. Мен да катышууларга айткым келбей атат, чындыгында кимге келди депчи. Эми кимге келгени баарыбызга эле кызык болуп атат жана көрүүчүлөргө эле кызык болуп атат. Өзгөчө комментарий жазгандар да көп, катышуулар көзү ачык болуп кетиптирби депчи. Андыктан бул жерде эч кимдин көзү ачыктык жок. Болгону ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Бирок бүгүнкү эфирде биз дароо созбостон эле Анеля, сиз толкунданып атканга байланыштуу кимге келгениңизди дароо эле айтсаңыз болот. Маскаңызды чечип туруп айтсаңыз болобу же маскачан? Амир Бакеге келдим. Кимге? Бул не болуп атат, Анжеликаңыз, түшүнүп атасызбы? Ар эфир сайын талапкерлердин бардыгы Амирге эле келип атат да. Эми Амир бул 3-чү талапкер экенин жакшы эле түшүнөт болуш керек. Мындан ары Амирде бүттү, мүмкүнчүлүк болбойт, эч бир талапкерди кабыл албайбыз. Ошону менен эми билбейм эмне дешти дагы. Амир ачылды биздин көрсөтүүдө. Биринчи серияда айттым эле ошол мырза биринчилерден болуп үйлөнөт болуш керек дегендей көрө жатарбыз. Амир, биз азыр 3-чү талапкер келди, ушу менен болду десек, Амирдин көздөрү жалдырап бизди коркутуп атат. Албетте бунун баардыгы тамаша эмес, бирок чын. Бирок экинчи талапкер болуп келген Амирге дагы биздин ал бийкеш жөнүндө сураганда Амирдин талабына жооп бербей калган, ошондуктан ал эсепке кирбей калды. Бирок эмнеси болсо дагы сизге талапкерлер көп келип жаткан убагы. Анда биз отуралы дагы баштайлы. Эфирди алдыга карай улайлы. Сиз эми маскаңызды чечип берсеңиз болот го дейм. Келиңиз. Берсеңиз. Чачыңыз сонун болуп турат прям. Давайте мне маску. Маску. Микрофон менен өтөсүң. Амир, сиз кечке карап калдыңыз. Буга чейин сүйлөшүп жүрүшкөн окшойт. Кандай болуп калды бияк? Амир, тааныш окшойсуңар, Биринчи жолу көрүлө кучактап атасызбы же тааныйсызбы? Жок, менде кандай десем эми бир ушундай сезип атам да, буга чейин тааныш болуп жүрүп, балким сүйлөшпөй калгансыздарбы. Анан эми кайрадан сиз кадам таштап келдиңиз окшойт. Буга чейин Амир айтып келчү, бизге бир кыз менен сүйлөшкөм, буга чейин сүйгөм, мамиле кургам, бирок ката менден кеткен деген ошол айым сиз окшойсуз, аны эле, Амир аябай ачылып кетти. Айза да шок Амирди көрүп алып.